Мынакей урматтуу достор, эфирибизден ары карай улантабыз. Бизде алдыда сонун майк күтүп турат. Бул столдун үстүн караганда эле баягы кыздын көзү кызылда демекчи. Кызыгып эле турам. Ал эми ошол эле бизди кызыктырган бул нерселерди ким алып келди, кимдин эмгегинен, кимдин колунан жаралды десеңиз, анда мына ошол кооздуктун автору бар. Бизде конокко келип калган чагы, биз кененирээк тааныштырып, кененирээк маек куралык. Биздин куттуктообуздун кадырлуу мейманы Казакстан Чеберлер союзунун мүчөсү, Кыргызстан Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү жана ошондой эле Ишеналы Арабаев атындагы окуу жайынын көркөм маданият билим берүү факультетинин окутуучусу Рысбек Мамбетакунов мырза бүгүн биздин куттуу студиябыздын кадырлуу мейманы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Рахмат, сиздердики менен да. Таң эрте биздин көзүбүздү кызыктырып, кооздуктарды алып келип, биздин маанайыбызды дагы ушинтип жалп-жулт кылып кызыктырып койгонуңузга ыраазычылык билдиребиз. Сиз өзүңүз тууралуу, ушул эмгектериңиз тууралуу бизге кенен айтып берет болушуңуз керек деген үмүттөбүз. Анткени бул бир Кыргыздын улуттук баалуулуктарын бир чагылдырып, Кыргыздын бир унутта калып бара жаткан бир баалуулуктарын кайрадан жаңы өмүр берип, кайрадан ага бир жаңы жашоо берип жатканыңызды биз дароо баамдап байкадык. Сиздин өзгөчөлүгүңүз булар эмнеде? Эми рахмат, ошончо баа бергениңизге рахмат. Бул кол өнөрү дегенде эле биздин Кыргыздын тарыхын элестетебиз, Кыргыздын маданиятын элестетебиз. Бул бирден бир эле биздин тарыхыбыздын бир эң чоң бөлүгү деп айта алабыз. Анткени ошо биздин ата бабадан келе жаткан ошо тарыхты карап туруп, ошо кол өнөрүн карап туруп, ошолордун тарыхын тастыктасак болот керек болсо. Чындыгында көптөгөн бул жерде талаш тартыштар да болуп жүрөт. Манас бабабыз болгон, болбогон деп керек болсо ошону тастыктай турган. Тарыхта ошону кол өнөр, ошол кол өнөр азыркыга чейин сакталып келатканын биз мына маалым болуп, ошол илимий изилдөөлөрдөн кийин ошону буюрса бир далилдесек деген бир жакшы үмүт тилектер бар. Эми жалпы бул зергер кол өнөрү бул Кыргызда бизде Кыргыз элинде бул мындайча айтканда унутулуп бараткан өнөрлөрдүн бирине кирет. Ооба, жасагандар көп, бирок чындыгында ошо кыргызча кылып жасаган нерсе бул унутулуп бараткан нерсе деп айта алам мен. Ошону биз өнүктүрөлү, өркүндөтөлү деп, мен өзүм чындыгында бул ошо кол өнөрчүлүктү Казакстандан окуп үйрөнгөм. Анткени аякта маданиятка өтө терең билим бергендиги үчүн ошончун аякта көбүрөөк таанылган. Биздин ошол өзүмдүн маркум болуп кеткен Мирлан деген өзүмдүн бир жагы устатым, бир жагы агайым, бир жагы байкем эле маркум болуп кетти. Ошол кишинин аркасында барып түштүк Казакстанда, Чимкент шаарында, ошол жерде Абылхан Кастеев атындагы көркөм сүрөт училищесин жакшыга бүтүрүп, ошол жерден үйрөнүп, андан кийин Аширбек Желдибаев деген бир агайлардын аркасында көптөгөн билим алып, үйрөнүп, анан ошол билимибизди эми Кыргыз элибизге берели деген жакшы изги тилек менен азыр Арабаев университетинде, ошол көркөм маданият билим берүү факультетинде ошол жерде мугалим болуп иштейбиз. Анан дагы жаңылык деп айтсам болот, ошол жерде ушул зергер бөлүмүн ачтык. Төлөбек Абылович Абдрахманов деген биздин ректордун колдоосу менен ошо зергер бөлүмүн ачып, эми буюрса ошону ишке ашыралы деген жакшы тилек ниеттер бар. Буюрса келечекте ошону ишке ашырып, бизде Кыргыздарда мен толук айтылам. Биздин Кыргыздын жигиттери, балдары бар өнөрлүү. Ооба. Мен анткени муну мен орусча айтканда эксперимент кылып көргөм. Жөн эле айылда жүргөн баланы алып келип туруп, мен ушуну үйрөтөм деп туруп үйрөткөм. Мен ошондо толук баа бергем. Бул Кыргыздын ар бир баласы болбосо ал бала мурун сүрөт тарткан эмес, же болбосо мектеп курагында андай бир шыктандырган эч ким болгон эмес. Эми буюрса келечекте биз ошол зергерчиликти биле турган мугалимдерди тарбиялайбыз. Биз билесиздер, Кыргыз мамлекеттик университети, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети бул бирден бир мугалимдерди тарбиялоочу университет. Анан
буюрса ошо келечекте биз бир жагы зергер, экинчи жагы мугалим кылып тарбиялап, толук кандуу диплом менен. Анан дагы бир жаңылык айта кетсем, ошол бизде ошол Төлөбек Абылович Абдрахманов биздин ректорубуздун биздин демилгебиз менен ал кишинин колдоосу менен буюрса ошол Кыргызстанда жогорку окуу жайында биринчилерден болуп ушул зергерди бөлүмчөсүн ачып атабыз. Пока эми бөлүмчөсү болуп турат, анан акырындап өздөштүрүп өнүктүрөлү деген жакшы тилек. Бул өнөрдү үйрөндүң, өмүр бою эле үйрөнө берет экенсиң, өнөр да түгөнбөйт экен да. Өмүр бою үйрөнүп, азыр уже илимий жагына кириштик. Бизде ушу Арабаевда жакшы бир агайыбыз бар, тарыхчы, тарых илимдеринин кандидаты Октябрь Эркинович Хапалбаев деген ошо киши менен аркасында дагы ошол мунун илимий жагына да уже сүңгүп баратат окшойбуз. Кудай буйрса, анан бул күмүш десеңиз, муну биз чындыгында көп маани бербейт экенбиз. Баягы албетте алтын жакшы, а бирок кыргыздар эмне үчүн күмүшкө көп жакын болгон? Анын себеби бар. Анткени себеби бул күмүштүн пайдалуу жагын кыргыздар мурунтан эле билишкен. Бирден бир эле жөнөкөй эле пайдасын айтып берейин. Эгер айран уютку жок болуп калса, күмүш салып айран уюткан. Бул тарых менен кийинде эле далилденген нерсе да бул. Андан сырткары күмүш биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн 250 миңден ашык бактерияларды жок кылып турарын бул илимий далилденген нерсе. Жана эле ошондой бул бир жагы албетте кооздук. Бир жагы мисалы ар бир мен уже азыртадан баштап уже бул илимдинге байланышкандан бери ушу Октябрь Хапалбаев деген агайыбыз өтө ошондой ар бир түбүнө чейин изилдеген жакшы илим изилдөөчү агайыбыз бар. Ошонун жардамы менен көп нерсени билип келатабыз, Кудай буйрса. Мурун жасаган деле билчүлүк азыр ар бир оюнун түрүн, кайсы ою эр жака колдонулат, кайсы мындай карасак оюнун дагы аялдар такчу ою, эркектер такчу ою. Ошондой оюлардын да түрлөрү бар кыргыздарда. Анан кыргыздарда жөнөкөй эле мындай мен муну тагып алчы деген нерсе болгон эмес. Ар бир нерсе орусча айтканда өзүнүн функциясы болгон. Мисалы мына бир эле кемер-курду айталы. Кемер-курдун калыңдыгы мындан да калың болгон бир кездерде биздин жоокерчилик заманда жана айткандай ошо Манас атанын убагында ошо кемер-курлардын баары ушул жөнүндө айтылып кеткендери бар. Муну буюрса кийин тастыктап далилдейбиз илимий иштер аркылуу. Анан бул кемер-кур бир жагынан кийимди жыйнап турган. Экинчи жагынан ат үстүндө көп жүргөн баягы жоокерчилик заманда, көчмөн заманда ат үстүндө көп жүргөндө бул белди бекем кармап турган экинчи. Үчүнчү бул ошол адамдын ошол тагып жүргөн адамдын зоболосун дейбизби? Даражасын көрсөтүп турган. Бул канчалык кооздолуп, канчалык сулууланып, канчалык күмүштөлүп жасалган болсо, ал анын даражасын билдирген. Эң мыкты. Негизи айтып коет эмеспи? Кемер-кур кемселеттик ак калпакчан кээ бирөө билбей жүрөт анын баркын депчи. Ансаңар бул жерде негизи бир кыргыз эли көчмөн элбиз. Бул жактан карасам азыр көчмөндөрдүн кандайдыр бир элеси жүргөн төбөлөр турат, астында атчан адам турат. Мүйүстү бел дейбизби, ашуу дейбизби, алатоо дейбизби, негедир сонун керемет нерсе жасаган экенсиз. Ушул жөнүндө айтып өтсөңүз. Бул эми бул өзү жалпы улуу жибек жолу окшойт. Жасалганда бул өзүнүн аты эле жибек жолу деп аталат. Жибек жолу деп аталат. Анан биздин баягы таштандылардан табылгандан кийин мүйүзгө кайра жаңы өмүр берип, ошентип тазалап, полировать этип, шлифовать этип жасалган. Бул болсо куюлма. Муну болсо ошо ар бирин куюп жасап туруп ошол. Бул жерде биз ошол жибек жолу деп атаган себебибиз ошол жерде көчмөндөрдү чагылдырдык да. Мисалы бизде көчмөндөрдү көч баштоочу бар, көчтүн аягын жыйынтыктап жүрүүчү бар деген мааниде. Анан төөлөрдү болсо мындай бир ошо биздин баалуулуктарды ташып аткандай жибек жолу ошо Кыргызстан аркылуу өтүп ошол
жалпы жибек жолу анан көчмөн жөнүндө да. Көчмөндөр жөнүндө ошону чагылдыралы дедик бул жерде. Анан бул жактан азыр сиздин керемет бир жасаган бычакты көрүп турабыз. Кыны менен өзгөчө оюулар менен, анан дагы бул жакта өзгөчө кооз таштары менен. Ушул жөнүндө түшүндүрмө айтып, кенденирээк канча эмгек жумшадыңыз ушуга, ошону айтып өтсөңүз. Бул эми эмгектериңиз бул аябай талыкпаган эмгекти талап кылат, кол өнөрчүлүгү. Муну талыкпай эмгектенген киши гана мунун немесине рахатын көрө алат. Мен муну бул кол өнөр менен иштеп келатканыма 25 жылдан ашты. Ошол биз бала кезден эле жанагы алдыда айткан менин бир тууган байкем маркум болуп кеткен ошо кишинин аркасында ушу жетелеп барып мондай өнөр бар деп көрсөтүп, ал кезде бизде анча таанылган эмес эле. Чындыгын айтсак, азыр деле таанылбай келатат. Эмнеге десек, бизде Чокморов атындагы мурун училище эле азыр болсо лицейге айланды. Бул дагы бир биздин маданият жагынан колдогостуктун белгиси. Бушу маданият жагын көбүрөөк колдосо, мисалы колдоп турса, ушунун баарын өркүндөтсөк, келечекке мисалы бизден эмне гана чыкпай атат. Кыргызстандан алтын бар, күмүш бар, бардык кен байлыктарыбыз бар. Ошолорду биз кайра ушундай изделияга айландыра турган бир индустрия уюштурсак келечекте. Биз ошол балдарды окутсак, үйрөтсөк, ошонун баары ошол анткени биздин бул бирөөнү бизди бирөөдөн көчүрбөйбүз, анткени биздин өзүбүздүн эле маалыматыбыз жетип жатат да. Бул жерде Рысбек мырза айтсаңыз, жалгыз эле оюулар, асыл таштар эмес, бул жерде улуу көчмөндөр оюндарынын логотиби да жүргөн бир кичинекей белги бар экен. Демек, бул бычак менен сиз ошол эле көчмөндөр оюнуна дагы катышкан жайыңыз барбы, же кандай? Ошону айтсаңыз. Ушул буну көчмөндөр оюнунун бирден бир автору деп айтсак болот, Асхат Акибаевич менен биз тыгыз байланышта иштеп жүрөбүз. А кишинин бир жагынан учурдан пайдаланып рахматты айтып кетким келет, себеби Асхат Акибаевич бул кол өнөрчүлөргө, маданият кызматкерлерине эбегейсиз чоң жардам кылды деп айтсам болот. Анткени биз Абу-Дабидеги болгон былтыркы Абу-Дабидеги биздин көчмөндөр оюнундагы, өзүбүздүн көчмөндөр оюнундагы ошол жердеги немеде оюнда ошол көргөзмөлөрдө маданият кызматкерлерине ошол биздин кыргыз экенин таанытчу, кыргыздын маданият аркылуу таанытып, ошолорду көргөзүп аткан биздин ошол кол өнөрчүлөрүбүз, биздин ырчыларыбыз, биздин маданият кызматкерлери деп жалпы айтсам болот. Анан ошол бул биз болсо ошол буюрса келечекте бул алар ошол буюрса келечекте ошо Турцияда болмокчу деп бир жакшы үмүт тилектери бар. Ошолорго даярданып, биз даярданганда ал жерде жеке эле сатуу максатында эмес. Жеке эле же болбосо ошону сатып бир байыйын деген максатында эмес. Албетте. Бул улуттук биздин баалуулуктарды көрсөтүү максат. Биринчиси. Анткени биздин улуттук баалуулугубузду биздин мен кыргызмын десең сенин кийген калпагыңа, ошол сенин кол өнөрүңө карап туруп, анан баа берет да. Анан менин кызыккан нерсем, сиз сөздүн башында айтып калбадыңызбы, ар бир ою дагы өзүнүн бир философиялык мааниси бар. Оюларды баягы чындыгында эле эркек кишиге, мырзага таандыгы бар, аял кишиге таандыгы бар деп, мисалы бул жактан кичине мисал кылып көрсөтө кетсеңиз. Мисал кылып көрсөтө кетсек, мына караңыз. Мисалы муну гүлдөр деген сыяктуу кылып туруп ою болот дагы. Ортосунда ар бир таш, бизде кыргыздардын дагы бир өзгөчөлүгү табигат менен тыгыз байланышта болуп, ар бир ташты ордун таба билген да. Муну мен жеке өзүмдүн иштеген буюмдарымдан айтып аткан жокмун. Мен буга чейинки жасалган нерселердин баарынан карап туруп ошондой ойго келдим да. Мисалы бул бирюза деген таш, бирюза белгилүү, бул персиялык бирюза дейт. Ошол жактан алынып келет. Бизде деле бирюзалар бар, бирок алар жетилек да. Жетилек. Бизде көп таштардын түрлөрү бар экен, уже изилдөөлөрдөн аныкталып атат, бирок көбүнчөсү жетил элек таштар.
Анан мисалы могу гүлдөр деген ою. Мисалы караңыз, бул гүлдөр деген ою бул только кыздарга, аял затына таандык да мисалы. Мисалы эр оюмда карасаңыз, мындай жалпы мындай чоң болуп, мындай бир элестете турган аркар мүйүз, кулжа мүйүз деген оюдан келип туруп, ошондон тарайт да биздики. Мындайча айтсак, биздин кыргыздын ар бир эле кол өнөрчүсү эмес, биздин апаларыбыздын баары кол өнөрчү жана сүрөтчү деп айтат элек. Анткени алар отуруп туруп эле бир жерден башка буюм колдонбостон кийизди оюп таштайт. Мына чыныгы сүрөтчү. Анан ошону төптөгөндө төп келип, койгондо жарашыгы, бири-бирине болгон түсү, иманын баарын карап отурсаңыз, бул вообще чексиз сүрөтчү деп айтса болот да биздин апаларды. Мына биздин шырдак жасаган апаларды, азыр дагы Кудай буйрса мына биздин ошол шырдактарыбызга, улуттук баалуулуктарыбызга акырындап баа берилип келатат. Ошол менин ошол Кудай буйрса кийинки тилектерим кол өнөрдө үйрөнгөндөн кийин, баягы билимди алгандан кийин ошону бериш керек экен. Ушунча нерсени үйрөнгөндөн кийин ушул нерсени балдарга үйрөткүм келет. Ар бир кыргыздын баласында өзүнүн түпкүрүндө өнөрү бар деп мен билем, ишенем. Ошолорго үйрөтүп, ошо кыргыздын балдары келечекте миграцияны азайып, ушу кыргыздын өз жеринде ушундай бир буюмдарды, ушундай дүнүйөлөрдү жасап отурса, албетте сонун болот деген. Анан Рысбек мырза, бул жерден карасак, кесиптеш, ар бир нерседе сонун таштар менен козулуп жасалган экен, бирок карап турсаңыз, кээ бир нерседе ашыкча болуп кеткен нерселер бар го, бирок бул жерде бир дагы ашыкча нерсе жок экен, баардыгы керемет жасалган. Анан айтып коет го, эгерде өнөр жолунда артыңда из калсын десең, шакирт ээрчит депчи. Сиздин артыңызда мен сизден үйрөнөйүн, устатым болуңуз деп келген, өз ыктыяры менен келген жаштардан барбы сизден ушул улуу өнөрдү үйрөнөйүн деген? Эми бизде Болотбек мырза, могул бир аз өкүнүчтүү да нерсебиз бар, баарын эле мактана берсек болбойт. Анткени биз былтыр ушул зергер деген бөлүмчө ачсак, зергер деген сөздүн билбей турган бизде балдар, өзүбүздүн элдер бар экен да. Зергер эмне дейт? Зергер деген бул ювелир, орусча деп түшүндүрүүгө туура келип атты кээ бир кездерде. Эми ушинтип түшүнүп. Значит, муну уже унутулуп бараткан нерсе экенин биз уже билдик да. Ошон үчүн муну милдеттүү түрдө уже калыптандырышыбыз керек, жайылтышыбыз керек элге, өздөштүрүшүбүз керек. Ар бир кыргыздын баласы үйрөнсүн. Мен муну агаткенен так айтып кыргыздын баласы үйрөнсүн деп аткан себебим бар. Анткени бул зергерчилик кол өнөрү атам замандан бери эле атадан балага же устадан жакшы бир шакиртке гана өтүп келген. Бул баардыгына жайып, мен мону үйрөн делген эмес. Бул ошондой гана жол менен жайылып келген. Үйрөтүп келип туруп, башка бир маанилүү жерин үйрөтпөй койгондон кийин ал барат дагы тагалат, андан ары кете албай калган. Биз ошондой кылбайлы. Ошол нерсени эми пейлибизди кенен жаялдагы келечекке балдарга ошонун баарын үйрөтөлү. Кыргыздар өсөлү. Келечекте ушул өнөрдү үйрөнүшчү мен Казакстанда 20 жыл иштеп жүрдүм, ар кимге шакирт болдум. Ким эмне билсе, аяктан да ошол жакшы устаттар болду. Ошолордон үйрөнүп келдим. Бияктан дагы бизде Шаршыналиев Тагай деген бир жакшы зергерибиз бар, зергер байкебиз бар. Ал кишиден үйрөндүм. Ушул жашка чейин үйрөнүү менен эле келатпыз, эми үйрөтөлү деген бир жакшы тилек бар. Ошол. Негизи эле баягы адам баласы өмүр өткөнчө үйрөнүп жүрүп өтөт дейт. Андыктан дагы да болсо ошол сиздин үйрөнгөн нерселериңизди Кыргыздын ар бир уулуна үйрөтүңүз деп айтмакчыбыз. Ошол уулу Кыргыздын желегин дүйнө жүзүнө желбиретип, ушул биздин улуттук баалуулугубуз деп көрсөткөнгө аракет кылсын. Ал эми ошол эле 2020-жылы Түрк өлкөсүндө өтүүчү көчмөндөр оюну жылып кетти 1 жылга. Эми 1 жыл даярдык көрөт экенбиз да, Кудай буйрса. Кудай буйрса даярдык көрөбүз, дагы да талпынып иштейбиз. Биз эми ал жерге барганда ошол жерде биз калпагыбызды кийип, ошо өзүбүздүн өнөрүбүздү жайып, албетте биздин өнөргө кызыга тургандар өтө көп. Биз аны муну жана чет элдик көргөзмөлөргө барганда көп байкайбыз. Тарта калышат, бул эмне деп түшүндүрүп, бул түшүндүрмөсү барбы деп сурайт. Мисалы
айта турган болсок, дүйнөлүк бренд дейбизби, дүйнөлүк брендке айланган фирмалар бар, мода фирмалар. Ошолор мисалы ушу бизге окшогон элдердикин алып туруп, анан таанытып жиберет да дүйнөгө. Албетте алар өзлөрүнүн улуттук нерселери жок да, ошон үчүн алар бир жерден алат дагы, ошондой деп айтсак, бир жерден уурдап алат дагы, кошуп туруп кетирет, брендке айланат, брендке айлангандан бүттү. Мисалы, Өзбекстандын жана ала чапанын, жана Кристиан Диор дейбизби, башка дейбизби, ошолорду мен көрүп аябай таң калгам да. Себеби ал уже тиги Кристиан Диорду коюп калды, ал Өзбекстандыкы деп аталган жок. Мисалы. Ошондой нерселер алар аябай кызыгат. Мейли, биздикин ала берсин, биз брендтен бир жеринен ой көрүп, кыргыздын ойсун көрүп калсак, мына биздики деп биз айтабыз да. Ооба да. Албетте биздин бул чоң өнөрдө оюуну, биздин чоң жакшы нерселерибизди башка эл тартып ала албайт, анткени бул нерсе жалгыз гана кыргызга таандык да. Бул өнөр. Анан бул жерден карап отурсак, айымдарга тиешелүү көп буюмдар турат да, Рысбек мырза. Мисалы билерик ошол эле шакектер, ошол эле сонун сөйкүлөр, анан айтсаңыз ушулардын да жаш куракка бөлүнүп бериле турган эмелер болсо керек. Албетте, сөзсүз түрдө бизде жаш куракка карата биздин сулуу айымдардын мисалы шакек сөйкөлөрү, мисалы жаш курагына жараша, мисалынан айта кетсек, бул билерик, ошол аметист деген ташы менен, муну болсо буну жашыраак куракта, жашыраак, келин куракта дейбизби, мындай жаңы көөгө чыккан кезде дейбизби, такканга болот да. Эми тагып жүрө берет албетте. Бирок кийин бизде бир жакшы жери бул апамдын көзү, апамдан эстелик деп бири-бирине калтыра берет. Ошон үчүн бизде андай нерселер, мисалы бул болсо апаларга. Анткени апаларыбыз ичкен нерсени такпаш керек. Апаларыбыз чоң, бизге ушунча нерсени берген апаларыбыз чоң келбеттүү, көлөмдүү нерселерди тагып туруш керек. Мисалы бул мончок, бул жаш курагына карабай кете берет. Бул анткени бул жерде деле ошо бизде менин эң биринчи оюм ошону көргөн кезде ошо кыргыздык экенин элестетип туруш керек деп ойлойм. Ар бир биздин жасаган нерсебиз көргөн кезде кыргыздык экенин элестетип туруш керек. Ушу кыргыздыкы деп. Сөзүңүзгө баягы Аралжы, бул нерселерди көргөндө, бул кыргыздыкы, баягы ооба кыргыздыкы деп элестетет, анын ичинен ошол эле зергерчилик, кол өнөрчүлүктөрдүн арасынан өзүңүздүн бир стилиңизди тапкан көрүнөсүз. Андыктан бул нерселерди көргөндө дароо ушул сиздин эмгегиңиз окшойт деген биздин дагы кичине болсо да ойлорубуз жаралат. Анткени мындай нерсени чындыгында эле зергерчиликтен көрө элек болчубуз. Бул биздин биринчи көрүшүбүз, анткени башкача, өзгөчө, бир өзгөчө элементтерди кошуп, өзгөчө бир кооздуктарды кошуп, анткени зергерчилик дегенде бир баардык бир окшош нерселерди көрүп жаткан болчубуз. Ал эми ошол эле өзгөчөлүктү, ошол эле кооздукту сизден мүмкүн алыш керек болсо, же болбосо баса белгилеп өткөндөй сизден үйрөнөм, кичине мени да окутуңуз, мени да үйрөтүңүз десе, анда сизге кайрылса болот экен. Албетте, мен үйрөнөм деп аракет кылган балага ар бирине үйрөтүүгө биз даярбыз. Бизде ошол жана алдыда айтып өткөндөй университетте, Арабаев атындагы университетте ошол жерде чеберкана ачып атабыз, буюрса келечекте албетте баарын өркүндөтүп, ошол жогорку деңгээлге жеткизебиз деген бир жакшы тилек ниеттерибиз бар. Албетте биз даярбыз. Арабаев университетине окуп үйрөнөм десе окуп үйрөнөт. Анда биз бара берелик анда. Албетте келе бериңиздер, биз даярбыз. Ыраазычылык билдиребиз, ийгилик каалайбыз. Чоң ыраазычылыкыбыз чындыгында эле бир жүрөгүбүзгө ушундай бир толкунданууну биз кыргызбыз, Кыргыздын ушундай сонун бир баалуулуктары бар экенин дагы бир ирет таңазалап өттүңүз. Бизде болсо конокто агайыбыз болду. Рысбек Мамбетакунов агайыбыз биздин куттуу төрүбүздүн кадырлуу мейманы болду. Ишиңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Көптөгөн шакирттерди таптап, жана ошондой эле мыкты иштерди кыла беришиңизге тилектешпиз.
А биз болсо мына ушундай көздүн баягы жоосун алган кооздуктар менен кошо эле сиздер менен коштошот экенбиз. Айла жок, анткени убакыт учкан куш убакытты кармап дагы ала албайт экенсиң. Андыктан сиздер дагы ушуну эсиңиздерге салып коюңуздар. Убакытты кармап да албайбыз, убакытты токтото да албайбыз. Ошол убакыттын өтүшү менен ар бир нерсени туура пайдаланып, ар бир нерсени туура бир жасап, өзүнүн убагында кылып калганга жетишелик дейлик. А биз болсо 1,5 саат сиздер үчүн кызматыңыздарда болдук. Менин аты жөнүм Алтынай Шайдылдаева. Кайрадан эле көрүшөбүз, кесиптеш. Албетте, негизи айтып коёмузбу, жакшы менен өткөргөн 1 мүнөттүн жаман өтүп кеткен өмүрүндөй деп карагансыздар 1,5 сааттык убактыбыз көз ирмемге белгисиздей өтүп кетти. Андыктан сиздер менен кайрадан көгүлтүрө экран аркылуу жүз көрүшкөнчө аман туруңуздар. Сиздердин кызматыңыздарда мен Бек болот, Мамбет Турдулов болдук. Ооба. Андыктан бүгүнкү иш күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Андыктан бардыгыбыз эле иштеп, жүгүрүп, чуркап эле жүрөлүк дейлик. Көрүшкөнчө.